Бүгүн бизде тема акысыз жолдор менен кантип подписчик топтой алсак болот. Азыр эң актуалдуу эле бул нерсе Reels деп коет. Reels'ты канчалык биз чыгарып, короткий видео роликтерди, кичинекей кыска мөөнөттүү Reels'терди чыгарып, аларды регулярно, системно, дисциплина менен күндө болобу, күндө чыгарабызбы, же болбосо жумасына 3 жолу постоянно чыгарабызбы, эң негизгиси бул жакта они топовый сонун элге кызыктуу рилстерди жасап, биз топко чыгып кетсек, бир эле рилстен 10 миңге чейин кардар подписчик алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мен сиздерге кеңешим, бүгүндөн баштап рилс жасаганды үйрөнүп алып, күнүгө рилстерди жүктөйбүз. Колуңуздан келсе, күнүнө 2 рилстерди эртең менен кечинде жүктөп баштасаңыздар болот. Хэштегтерди колдонсоңуздар болот. Reels Bella Stella деген хэштегтерди колдонсоңуздар болот. Негизи эле көп хэштегтерди да колдонсоңуздар болот. Reels чыгарууда эмнени чыгарам, мен сүйлөй албайм, рилстен кантип баштайм десеңиз, мисалы үчүн ошол эле жана сонун музыка менен коштолгон өзүңүздүн видеоңузду, балким өзүңүз болбосо балдарыңызды тарттыңызбы, же болбосо природаны тарттыңызбы, негизи эле ошол жака текст накладывать этип, текстти кошуп, сонун трендовый музыка болуп аткан музыкалар менен коштоп чыгарсаңыздар болот. Бул жакта эң негизги момент, мисалы үчүн азыр TikTok'ту дагы мен сиздерге рекомендация берем. Себеби дегенде TikTok'ко конкурент болуп Instagram менен TikTok 2 жылдын ичинде Instagram'дан да ашып кетти. Эмне үчүн? Себеби дегенде ал жакта кыска мөөнөттүү видеолор бар. TikTok аркылуу акысыз жолдор менен, таргети жок, подписчик топтосо болот. Instagram Reels бул биздин стартап болсо, азыркы моментте, азыркы учурда TikTok бизге кардарларды акысыз жолдор менен алып келген сонун инструмент болуп атат. Ошондуктан TikTok'ту колдонуп, өзүңүзгө сиз сетевойдо иштейсизби, же курстарда окутасызбы, же болбосо көбүрөөк кардар популярный болгум келет, жылдыз болгум келет десеңиз, анда TikTok'ту дагы иштетип баштасаңыздар болот. Эмне дейт элем? Кантип Reels аркылуу биз продвижение жасасак болот? Кантип Reels аркылуу биз кардарларды топтоп, подписчиктин санын көбөйтсөк болот? Бүгүн бизде ушундай тема болот жана эң эле алгачкы сиздерге эмне дейт элем? Reels'те өзүңүздүн бир концепцияңызды таап алыңыз да, өзүңүздүн уникалдуулугуңузду. Негизи бул жактан 0дон келип аткандар болсо, хотя бы любой рилстерди чыгара бериңиздер. Лучше идеально во момента не ждать. Лучше не идеально сейчас, азыр туруп бир рилс жазагыла, чем ждать идеального момента. Студияга барам, макияж жасатам, чачымды жасатам, арыктайм, сонун кооз үйгө көчкөндө деп жылдарды өткөрө бербестен, азыр моменте ошол рилстерди жасап, видеороликтер жасаганды үйрөнүңүздөр. Анан эч качан TikTok'тун логотиби менен, TikTok'тон көчүргөн видеолорду салып, же болбосо InShot, CapCut, приложениялардын логотиптери менен, алардын аягында мындай видеолор менен кошо жүктөбөңүздөр Instagram'га. Себеби дегенде Instagram эч качан башка социалдык тармакты же болбосо приложенияларды реклама кылгысы келбейт. Топко чыгыш үчүн сиз чисто сонун качественный контент. Эмне үчүн мен iPhone алыңыздар, колуңуздардан келсе, хоть БУ болобу, хоть 11ден баштап, 12ден баштап деп айтам. Себеби дегенде Instagram аркылуу действительно ийгиликтерге жетем, мыкты результаттарды каалайм десеңиз, ошол нерселерге басым жасасаңыздар болот. Бул жакта өзүңүздүн уникалдуу бир системаңызды искренность деп коет да. Мен мисалы үчүн дайыма айтып келем, жөнөкөй болууга чакырам адамдарды. Жөнөкөйлүк, негизи мен өзүм жөнөкөй болгонго умтулам жана жөнөкөй адамдарга тартылам да. Элементарно врачка барамбы, ал жөнөкөйлүү адам болсо мен ага баргым келет да. Ошондуктан сиздерге менин сунушум, жашоодо кандай болсоңор, силер дагы рилстерде ошондой болуп чыксаңыздар болот. Регулярно контент тартуу, со смыслом, польза менен, кандай десем, смысл менен, польза менен. Биз элге качан элге пайдалуу болгондо, элдер бизге акча төлөгөнгө, элдер бизди көргөнгө даяр болот да. Reels'тын алгоритмдери кандай иштейт? Эң негизги сиз өзүңүздүн аудиторияңызды билип алсаңыз керек да. И здесь connect с аудиторией болуп туруш керек да. Мындайча айтканда, сиздер бири-бириңиздерди көз караштан эле түшүнгөнгө аракет кылышыңыз керек. Сиз өзүңүздүн аудиторияңыз кандай экен, эмнени каалайт экен, аларга эмне кызык экенин билип алышыңыз керек да. Ошон үчүн комментарий, лайк, репост, сохраненияларды, мунун бардыгын метрика деп атап коет. Сиз ар бир постко кирип статистиканы көргөндө канча просмотр көбүрөөк болуп атат. Мисалы үчүн менин случаимда мен жолдошум менен, же болбосо көбүнчө семейный рилстерди тартканда көбүрөөк репост болот, көбүрөөк просмотр болот. Демек, элдерге экспертность эмес, менин личный жашоом көбүрөөк кызык экен деп мен өзүмө вывод жасадым.
Анан азыр трендтер бар, трендтерди биз тиктоктон алсак болот. Трендтерге жараша ошол музыка тренд популярный болсо, ошол музыка менен коштолгон видеолор салсак, сөзсүз түрдө сонун болот. Азыр мисалы үчүн Барбинин музыкасы, же болбосо Нурлан Насиптин Өмүр деген мода болот, же Мирбек Атабековдун да хиттерлары. Дей койчу, азыркы трендтер менен сонун музыкаларды коштоп сиз дагы ошондой роликтер салсаңыз, сөзсүз түрдө бул продвижение кылганга жана негизи эле сиздин активдүү подписчиктериңерге тренд экениңизди көрсөтүүгө сонун далил болот. Андан сырткары өзүңүздүн аудиторияңызга суроолорду берсеңиз болот. Андан сырткары өзүңүздүн трендтериңизди сиз дагы кошсоңуз болот. Мисалы үчүн менин случаемда жолдошума биздин үйдө эмне баалуу деп бир суроо бергем, ал мындай документтер баалуу деп жооп берген. Ошондон улам мен дагы подписчиктериме тренд улагам да. Жолдошуңузга үйдө эмне баалуу деп суроо берип, ошол жактан тренд улагам. Сиз дагы өзүңүздүн трендиңизди чыгарсаңыз болот. Бул жакта рилсте эң негизги момент эми рилс тартып, кантип ушинтип отуруп тартып, микрофон менен тартып монтаждаганды өзүңүз эле кандай десем, бул оңой эле нерсе экен. Пустой стенага отуруп сүйлөгүңүз келсе, ушинтип сүйлөп рилс тартсаңыз болот. Экинчи моментте сүйлөй албайм, сүйлөгүм келбейт, эмнени сүйлөйм десеңиз, анда сиз өзүңүздүн жашооңузга как мотивация, лайфстайл блог алып барам, өзүм жашоомду как өзүм ойлорумду менен бөлүшүп, эки жака барганымды көрсөткүм келет десе, анда ошондой вдохновляющий, жакшы бир рилстерди да жүктөсөңүз болот. Лайфстайл, мотивационный, развлекательный, экспертный деп коет. Мисалы үчүн эгерде баардыгыңыздар бул жака акча тапканды үйрөнгөнүңүз келдиңер деп ойлойм, ошондуктан экспертный дегенде кандай десем, сиз личный блог алып барган күндө дагы бизнес ачсаңыз, бизнесиңиз бар болсо, эксперттүүлүгүңүздү көрсөткөн. Мисалы үчүн бизнес ачууга мага эмне түрткү берди? Кантип мен коркууларды жеңип, мисалы үчүн арендада 100 миңдик сомдук арендан помещение алдым деген сыяктуу, жакшы бир рилстер тартсаңыздар болот. Инструменты для съемок болгондо эле бизге эмне керек? Обычный телефон керек, штатив керек, хорошее настроение сөзсүз түрдө керек, жана өзүңүз керексиз, и микрофон желательно, да. Микрофону жок деле сүйлөсө болот. Бул жакта настрой жана энергиядан көп нерсе көз каранды. Мен азыр настроением жок, сүйлөгүм келбей турсам, сөзсүз түрдө бул видеону, сабакты дагы сиздер дагы көргүңүздөр келбейт болчу. Ошон үчүн энергия жана настрой, каалоодон көп нерсе көз каранды. Караңыздар. Лентага публикация кылгандан кийин сториске репост кылып койсоңуз, с комментарием да эмне жөнүндө болду, көрүңүздөр деп, анан жарымын жаап, же үстүнөн бекитип койсоңуз, бул көбүрөөк просмотр алганга да сторис дагы плюс посттон да кеткен экөө тең кошулат. Хэштегтерди колдонсоңуз, мисалы үчүн хэштегтерди колдонгонду билбеген адамдар болсо дагы аны уже толук курстан үйрөтөбүз. Бул жакта хэштегтерди сиз койгонду билсеңиз, 30га чейин актуалдуу темага жараша хэштегтерди колдонсоңуз болот. Дальше харизма. Харизма дегенде бул адамдын өзүнүн бир тартып турган харизмасы, күлүүбү, юмор болобу, кээ бирөө болот го, мисалы үчүн сиз келип стористен көрүп калып, же болбосо бир чөйрөгө барганда эле бир адамды жактырып каласыз, бир айымды жактырып калдыңыз да. Ошондой эле бул сиздин харизмаңызды болушунча ачылып көрсөткөнгө аракет кылсаңыз болот. Дальше. Эски рилстерди эч качан удалять этип, архивировать этпегиле. Себеби дегенде 1 ай, 2 ай, 3 ай өтсө дагы ошол рилс аркылуу дагы подписчиктер келе берет. Бүт комментарийлерге жооп берсеңиздер болот. Хейтке дагы жооп берсеңиздер болот. Хейт жаман комментарий болобу, хейт болобу, аны эч качан удалять этпеш керек. Себеби дегенде ал сиз удалять эткенде, жаман комментарийни удалять эткенде, Instagram сизди бир нерсе скрывать этип атат, бир нерсе элге туура эмес болгон бир нерселерди кылып атат деген шек саноо менен сизди дагы көп мындай кандай десем, топко чыгарбаганга аракет кылат Instagramда алгоритми. Ошон үчүн эч кандай комментарийди, жакшы, жаман комментарийлерди удалять этпегиле. Дробить идеи, не снимать все в одном видео. Да, мисалы үчүн азыр эч ким ушундай узак сабактарды көргүсү келбейт да. Ошон үчүн короткий видео популярны деп атпайбы? TikTok'та эмне үчүн короткий видеолор
популярный болуп атат. Себеби дегенде жашоо өзү негатив болуп атат, элестеткиле, анан чарчап келип үйгө келгенде биз дагы бир нерселерди көргүбүз келбей мисалчу тиктокко кирип кетип атасыз. Өзгөчө бизде Кыргызстанда азыр көп эркектер дагы, менин жолдошум дагы в том числе тиктокто көп отурат. Жана тиктоктун прямой эфирлери аркылуу дагы сонун запусктарды жасашат. Ежедневно, күнүнө, мына бүгүндөн баштап ушул мини курс бүтөргөнгө чейин 7 күн подряд рилстерди чыгарып, репост кылып, өзүңүздүн статистикаңызды дагы байкасаңыз болот, до после кандай болду экен. Идеяларды, сиз трендтерди тиктоктон алсаңыз болот, башка конкуренттериңиздин рилстерин карасаңыз болот, өзүңүзгө жаккан же болбосо баракчаларга подписка болуп, ошолордун рилстерин көрсөңүз болот. Ошондон анан идея аласыз да. История, өзүңүз жөнүндө историяларды айтып берсеңиз, мисалы үчүн кантип мен бухгалтерди кесипти аркалап бухгалтерге окуп туруп азыр продюсер болуп калдым деген сыяктуу дагы рилстер жазам. Бул эми өзүңүздүн фантазияңызга жараша да. Андан кийинкиси эле бул экспертный рилстер, личный брендти күчтөтүүчү рилстер. Бул харизма, навыки продаж, умение себя презентовать, установкалар, страхтар, внешний образ, навыки удерживания личности. То есть стиль дагы өтө маанилүү да. Бул жакта мисалы үчүн купальниктен чыгасыңбы, же болбосо жолук салынып алып чыгасыңбы, уже адамдар башкача кабыл алат. Эгерде мен жолукчан чыксам, мага көбүнчө кыз келиндер, жолукчан айымдар мага тартылмак турабы. Ошондуктан биз өзүбүз жашоодо кандай болсок, биздин баалуулуктар эмне болсо, ошол баалуулуктарга көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Себеби дегенде бирөөнү турап маска кийип жүрсөк, акыры 1 жылбы, 2 жылбы биз ошол масканы кийип берип тажайбыз. Биз выгорание болуп калабыз. Андан көрөк өзүң кандай болсоң, ошондой алып барсаң блогту, сен эч кимге калпайтпайсың, сен өзүң менен өзүң болосуң, сени жакшы көргөндөр калат, сени жактырбагандар алар кетет. Не твои люди, они все равно уйдут. И хорошо, что они уйдут, потому что это не твои люди. Вот. Окей. Дальше у нас что? Рилстеги менин эң жакшы көргөн приложенияларым. Reels чыгаруу үчүн мен көбүнчө эмнени колдоном? CapCut'ту колдоном жана InShot'ту колдоном. Болду, башкаларды колдонбойм. Бул жакта лишний дагы приложениялар колдоно берсең да башың айланып калат. Ошон үчүн качество Reels'ты бул жакта загружать в высоком качестве деп настройкага кирип, аккаунтуңузга использование данных деп ушул точканы басып койсоңуз, сиздин видеолоруңуз качественный болот. Анан албетте видеого тартып атканда дагы сиз телефондо 4К 60 мегапикселди тандашыңыз керек. Сөзсүз түрдө камерада, билесиздер, үстүн басабыз. Анан элементарный iPhone бу, Android бу, биз видеого камерага тартаарда биз сөзсүз түрдө камераны протирать этип тазалап коюшубуз керек. Себеби ошол нерседен да көп нерсе зависит. Астынан да, артынан да тазалап койсок. Эгерде биз өзүбүздү мындайына тартып атсак, камераны сөзсүз түрдө тазалап тартсак, бул уже качествосын сонун болот. Качественный видеону көргөндө сен конт коюп, ошону да уккуң келет, үнү жакшы угулат. Сөзсүз түрдө ушул моменттерге да эске алсаңыздар болот. Эгерде качество жок, начар болуп турса, ал видеону, роликти көргүң да келбейт. Ал бир топко чыгат деген дагы гарантия жок болот да. Дальше что? Салам достор, мен Кундуз Таштанова деп мен сүйлөгүчө эле рилсимдин бир 30-60 секундун алып салып атам. Элестеткиле, азыр четко, ясно эле сүйлөш керек да. Кантип эмнеден башташ керек? Эң, мисалы үчүн, Инстаграмдан эмнеден башташың керек? Биринчи эле сен билим алышың керек. Экинчиден кыймыл аракеттерди жасашың керек. Үчүнчүдөн сен ушунчалык акылдуу болсоң дагы, бардыгын билсең дагы, кыймыл аракет кылбасаң, сен эч ийгиликке жете албайсың. Сөзсүз түрдө действие кылгының, кыймыл аракет кылгының. Бул сага энергия берет. Энергия барабар акча. Ошондо гана сенде кыймыл аракеттерден улам акча тапканды үйрөнөсүң. Коротко, ясно. А эгерде салам, мен Кундуз Таштанова, мен наставник продюсеров, наставник миллионеров, продюсермин, 1 жылдын ичинде мындай кылдым, кыйраттым деп кечке өзүмдү айта берсем, элдерге кызыксыз болот. Эл эгоист болот. Ар бир адам эгоист болот. Эч качан сен кимсиң, ой, сен баарын уккуча, алар өздөрүнө выгодасын ойлошот да. То есть сенден выгода ала алса, сени көргөнгө даяр болот. Сен алардын көйгөйүн чече алчу бир нерселерди бере алсаң, алар сенден сатып алганга дагы даяр болот. Ошон үчүн эң биринчи максат элге кызмат кылуу. Окей.
Рилстерди эң негизгиси, мисалы үчүн сиз нолдон баштап атсаңыз, эмнени сүйлөйм десеңиз, сиз ушинтип отуруп сүйлөөнүн кажети жок. Сиз мисалы үчүн кафейняда отуруп кофе ичип атканыңызды, же болбосо пирожный жеп атканыңызды деле видеого тартып, аны музыка менен коштолтуп деле рилс жасасаңыз болот. Эң негизгиси ошол видеого дагы бир смысл кошуп койсоңуз. Кандай смысл? Мындай убагында ушинтип кафейняда отуруп, мен да ушинтип иштегим келчү эле деп мен мисалы үчүн жазсам, убагында 150 сомго кафейняга кофе алыш мен үчүн ушунча кымбат эле деп жазып коюп туруп, анан ошол рилстин астына 3 жыл мурун үйдө памперске акча жок отурганда 5000 сом менен бир айга чейин жашаган күндөрдө мен бир жакка чыгып кофе ичип, кафейняга кириш мага өтө кымбат болчу, акчам жок болчу, ушунчалык мен эң каалап эңсегеним ушул болчу депчи, ушундай сыяктуу сөздөрдү жазып, мен өзүмдүн чын жүрөгүмөн чыккан сөздөрдү жазсам, ал сөзсүз түрдө адамдар окуп, лайк да басып, комментарий да жазып, топко чыкканга аракет, кандай десем, топко чыкканга алар дагы көмөктөшөт да. Ошондуктан биз, кандай десем, жүрөгүбүздөн чыккан нерсени менен бөлүшсөк, сөзсүз түрдө ошондо отдача болот. Эгерде биз текстти дагы, посту дагы бирөөнүн оюн, бирөөнүн постун көчүрүп, урдап койсок, сөзсүз түрдө адамдарга да түшүнүксүз болот. Эң сонун рилстер, кайсыл рилстер залетают? Те, которые выложены, да? Ошон үчүн сөзсүз түрдө бүгүн төндөн баштап күнүгө 1ден 2ден рилс жазап, бир айга чейин улаңыздар. Сөзсүз түрдө мен силерге жакшылыктарды каалайм. Ушул рилстер аркылуу дагы сиз дагы кардарларды, подписчиктерди топтоп, анан мындай да, 1-2 рилс киргизип коюп, мага эчтеке подписчик келген жок, 10 000 подписчик жаган жок, 1000 подписчик келген жок эмес. Рилстен результат болуш үчүн 1 жыл бою күнүнө 1ден рилс салып туруп, анан результат болбоду деп айтсаңыздар, мен силерге ишенем. 1 жыл бою күндө 1 рилс. Азыр мен силерге тапшырма берем, күнүнө 2 рилс, эртең менен кечинде 7 күн подряд рилс чыгарасыңар, бүгүнтөн баштап. Эмне жөнүндө рилс чыгарам десеңиздер, анда ушул сабактын астында мен идеяларды жазып коем. Ошол жактан алып, тандап, анан видеого музыка коштоп, анан чыгарсаңыздар болот.